Туулган күн кечеге бир канча жаш балдар катышышты. Аларды жашын тактоо үчүн бир тизмеге жазып алдык. Бирок бул жерде канча баланын жашы тең экенин аныктоо бир аз татаал болуп жатат. Аны аныктоо үчүн сан угунда бул берилген жаш балдардын жашын сан угунда чекиттер аркылуу көрсөтүүнү чечтик. Демек алгач бир сан угун сызып алуубуз керек. Сан угу. Бул бир сан угу. Биз мында сандарды көрсөтөбүз. Алгач бул жерде эң кичинекей жаш баланын жашы канча экенин билип алабыз. Динаранын жашы 3. Ал эң кичинекей. Демек биз 3төн баштасак болот. Жана эң чоң жаш баланын жашы канча? Аны карайбыз. Чыңгыз 7 жашта. Демек биз бул саногунда 3төн 8ге чейинки аралыкты көрсөтөбүз жетиштүү. Бул жер 4, бул жер 5, бул жер 6, ал эми бул жер 7. Биз мындан ары башка 8, 9 деп уласак дагы болот, бирок 8 жашта эч ким болбогондугу үчүн аны жазган жокпуз. Анда эми ар бир баланын жашын бул саногунда көрсөтүү керек. Динара 3 жашта. Демек биз саногунда 3түн жанына бир чекит коюп алабыз. Бул 3 жаштагы балдардын саны бирөө дегенди түшүндүрөт. Андан кийин Имран дагы 5 жашта. Демек саногунда 5тин тушуна бир чекит коюп алабыз. Бул 5 жаштагы балдардын саны бирөө дегенди түшүндүрөт. Андан кийинкини карайбыз. Сумайянын жашы дагы 5. Демек биз 5тин тушуна дагы бир чекит коебуз. Бул 5 жаштагы балдардын саны 2 дегенди түшүндүрөт. Андан кийин улантабыз. Бул жерде жоодардын жашы 6. Демек саногунда 6тын тушуна дагы бир чекит коебуз. Андан кийин берилген Венеранын жашы дагы 6. Демек 6га дагы бир чекит коебуз. Бул жерде 6 жаштагы балдардын саны 2. Андан ары улантабыз. Чыңгыз 7 жашта. Анда саногунда 7ге бир чекит коюп алабыз. Андан ары улантабыз. Бизде акыркы Айбек калды. Айбектин жашы дагы 6. Демек 6тын тушуна дагы бир чекит коюп алабыз. Биз берилген жаш балдардын жашын саногунда көрсөтүп алдык. Бул жердеги тизмеге жараша саногунда көрсөтүп алдык. Бул саногунда көрсөткөнүбүз бизге кандай жардам берет? Эгерде биз тизмени алып сала турган болсок, бизге бир гана саногу калды. Бул жерден байкай алабыз. 5 жаштан чоң болгон жаш балдардын саны канча? 5 жаштан чоң бул 6 жана 7 жаштагы балдар. Демек, алардын жалпы саны билүү үчүн биз бул жердеги гана чекиттерди эсептөөбүз жетиштүү. 1, 2, 3, 4. 5 жаштан чоң 4 бала бар. А эгерде 5 жаштан кичине канча бала бар дей турган болсо, биз анда бул жерде 3 жана 4тү карамакпыз. 3 жана 4тү карайбыз. Бул жерде 4 жаштагы балдар бул кечеге, туулган күн кечесине катышкан жок. Бирок 3 жаштагы бир бала бул кечеге катышты. 5 жаштан кичине бир бала бул туулган күн кечесине катышты. Бул сыяктуу берилген маалыматтарды саногунда чекиттер менен көрсөтүү бизге жеңилдик берет. Жана бул жолду колдонуу ыңгайлуу болуп дагы эсептелет.